Адаби сынды уштуруп атабыз. Адаби мектеп уштуруп атабыз. Анан баягы бюро пропаганда деп койчу эле го. Маселен, көбүнчө мен турмуштан көрүп калдым, өзүм деле башыман өттү. Мен мындан 10 жыл мурда эле регионго барсак, жазуучуларды алып 5-6 жазуучу менен барсак, эл менен жолугушканда биз жөн эле бир мындай эс алганы барган эле жазуучулар. Эл чогулуп, топто үйүлүп келип, эмне куруу келесиңер? Китебиңерди ала келбейсиңер, биз сатып алат элек деген ушундай элдер, адамдарга жолуктук да. Демек, баары бир көркөм адабият деген ал кыргыз, мен айттым го, кыргызды улуу философияны, улуу бир дүйнө таанымды берген эл эмеспиз биз. Биз деген Манаска окшогон эпосторду, айтматты феноменди берген эмес. Биз көркөмдө өлөтүн элибиз. Демек, ушул саясаттуулар бир региондорго маселен мыкты орто муун, улуу муун, жаш муундарды алып барып эл менен жолуктуруп, ушундай бир тирүү маектерди уюштуруп, ушул китептерди неме кылып бир жол ушундай немелерди. Анан эң негизгиси кийинки мынау колуна калем кармап, жашына, карысына карабай, колуна кармап жүргөндөргө адаби мектеп сөзсүз түрдө керек. Ошол үчүн жанагы адаби сын. Анан калганы майда демелер, анан ал өзү анча-мынча баягы жеке мындай сектор менен мындай, жана мен айттым го, бизнесмендер иштеп аткандай бир майда немелерибиз бар. Алар өзү менен долбоорлуу, ал өзү менен өзү кете берет, бирок мындай бир масштабдуу, бир системдүү кете турган нерсе. Биз 30 жылдык адабиятты бир эмне деп коет, азыркы тил менен айтканда бир иргеген да бир орусча бир сөзү бар, чет тилче бир сөзү бар. Мониторинг кылып, мониторинг, анан жанагы иргеп ушундай бир кылбасак болбой калды. Анан чыккан китептерге сөзсүз түрдө бир пикирлерди бербесек болбойт. Рецензия керек. Сын, адаби сынды күчөтпөсөк болбой калды. Мен эми ошого жанталашып келип, былтыр эле көп нерселер болуп аткан. Былтыр 2020, анан революция болуп кетти, тополоң болду, анан кайра эми проект эми жылып, ушундай болуп келип атат. Ишибиз эле артка тартылып элечи, улам эле. Чыгармачылыкта саясатка такап аткан экен да. Ооба, чыгармачылыкта эми Кудай урбады, эми баягы мамлекет деген бир чоң үй бүлө да. Мамлекетте үй бүлөдө тынчтык болсо, анан илгерки Леонид Ильич Брежневдин сөзү бар беле, нам болсо ырда болот деп. Ансыгарындай тынчтылык болсо эле бардыгы мезгил керет да. Бирок 30 жылдын ичинде мен бир таң калган нерсем бар. 30 жылдын ичинде тема көп да. Тема көп. 30 жылдын ичинде уш тема. Биздин эле бөлөктү карабайлык. Кайдымкыдей эле бир сынган кылычка окшогон бир, келкелге окшогон бир роман жазыш керек да, мисалы да. Биздин эле өзү берет. Анан көп да. Анан биз ушул тема көп, биздин жазуучулар немелерибиз санжыра жазып кетишти. Анан бир илгерки баягы баатырлар, ар ким өз уруусунун баатырлары, мындайлар жазып кетишти. Мунун бардыгы бир илгери кайдымкыдей эле бир мамлекеттик бүтүндөй бир саясат болуп атканда бир проблемаларды көтөрүп чыкчы да. Ошол эле маселе экология проблемасы болуп атат. Ак кемелер чыкпадыбы, мисалы, дүйнөлүк проблема, мисалы, ошондой кеп да, ошондой бир кайдымкыдей эле бир соцзаказдар болуш керек да, госзаказдар болуш керек. Анан ошентип иргеп анан чыкса, кыскасы колдон келбей турган эч нерсе жок. Бардык нерсени адам бала өзү тапкан, өзү жасаган. Тетиги мифтериңен баштап, жомокторуңдан баштап, диндериңе чейин, ишенимдерге чейин, каада салтына чейин адам баласы акылы менен ойлоп таап алган нерселер бардык адам жасаган. Анан бардык нерсени жасаса болот.